кийим сайды, неге сайды деп. Ал бизге анын апасы ак халатчандардын шылакылыгынан улам каза болгонун, Ушул бойдон айтып болгулачы, эмне болду десем эле баары тең эле үнсүз да. Обсуждение кылдык, каяктан ашып, эмне болду депчи. Кайсы жерге барбайын, помощнигинин помощниги ушул эле кабыл алат да. Сиз өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди сезип атасызбы ушул окуядан? Да. Биз азыр Бишкектеги Кызыл Аскер районуна келдик. Бул жака бизди Бегимай Эмил кызы аттуу каарманыбыз чакырды. Мынакей азыр үйүнө келип турабыз. Ал бизге анын апасы ак халатчандардын шылакылыгынан улам каза болгонуна дээрлик 2 айдын жүзү болсо дагы тергөө иши ордунан жылбай жатканын, акыйкаттыкка жетпей жатканын айтып нааразы болууда. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Биз менен бирге болуңуз. Менин мамам жаш болчу, быйыл 56 жашка чыккан Күреңкеева Шакияна Турумбековна 7-чи үй-бүлөлүк медициналык борбордо иштеп келген, медайым болуп, медсестра болчу жана 34 жылдан бери иштеп келаткан үлгүлүү медсестра, өзүнүн кесибин аябай сүйгөн. Окуя болсо ошол быйыл ушул жылдын 23 октябрында мамам түшкү сменге жумушка кетип атат. Жумушка кеткенден кийин 12 болуп калат го түшкү. 2:30 эле звонок этишип, бара калчы эмеге 4-чү горбольницага реанимацияга деди. Мен барганда эле Күреңкеева Шакияна деп фамилиясын айтканда эле карап туруп, сиздин мамаңыз каза болуп калды деп эле айтты. Ошол күнү мен мамам жумушка барат. Грипптен негизи кашли бар болчу, көпкө чейин кашли болуп жүргөн, анан плюс ошо астмасы да бар болчу, ошого аллергический кашель болчу. Анан больничныйга чыгат элем деп врачтарына айтып ушинтип ооруп атам дегенде, антибиотик алып койбойсуңбу, бат сергип кетет деген ойду айтты, билбейм, бирок без назначения эле ооз-эки айтышат дагы. Анан мамам уколду алып алып, бирок ошол ампуланы каяктан алганы да эскор белгисиз болуп атат. Өздөрү айтып атат, өзү сатып келген дейт. Кайра туруп алып, өзү сайынып келген деген версияны айтат да. Эми взрослый эле медсестра, өзү жумушта нерабочий выходной күн болсо ладно, но ал күнү среда күн да, рабочий день. Эмне себептен өзүнө саят эле. Ошондо эмне укол сайган? Антибиотик, сефтриаксон, лидокаин, ал канынан да табылды, ал ошол жерде да айтылган да. Именно лидокаин экөөнүн кошулмасы без проба сайылган ал жерде. Мамаңыз өзүңүз сай берсин деп аткан, бирок мед учреждениясында мен деле барып сай бер десем, мага деле сай беришеби. Ал жерде деген правила бар, пункт назначения бүт баары бар, аны обязательно любой дарыны без проба эч ким сайбаш керек. Хоть даже кыйнап аткандагы болбойт ал нерсечи. Анан алып туруп сайыптыр. Сайгандан кийин эле бир топ убакыттан кийин, бир топ эмес, сразу эле сайгандан кийин сайган медайым Айгүл Жумалиева деген медсестра болуп атат, процедурный кабинетте. Ал айтып атат, сайдым дейт, монтип жаман болтам деди дейт, монтип жөтөлөм эле деди дейт. Анан жөтөлө бериңиз десем, туалетке баргым келип атат деди. Туалеттин экөөнүн расстояниясы мондай эле коридорчик, бул эле жер туалет болуп атат да. Анан мамам киргенде эле, кыздар мен жаман болтам деп кыйкырып атат. Ошонткенде эле тиги бардым дейт, барып эле келип алып кирип эле эмне болуп атасыз деп, ошондо эле оказывается мамамда уже реакция башталган да. Если ошол жерде аябай опытный врач болгондо, өзүнүн жумушун так билген болгондо, медик болгондо, могу жерин кинолордо деле бар го, тешип адамды искусственный дем алдырат деп. Ошол жерден сразу адреналин сайылат. Антигистаминный препараттарды туура сайыш керек, бирок ал медсестра паникага алдыртып, бул чуркаганда өзүнүн айтымы боюнча, мен врач издедим дейт, коридордон приемдо Зарина деген заведующий болуп кетет, ошол врачты издедим дейт, таппай койдум дейт, келдим дагы, анан ал жерде жазылып да турат, ошо менен эле сайдым деген эле сөздү айтып атат да башында. Но кийин баргандан кийин, телефон чалгандан кийин өзгөртүп атат. Мен сайган эмесмин дейт. Сен деле сайчы турбайсыңбы деген акылга сыйбаган нерселерди айтып атат да. Вскрытие болду,
экспертиза заявление жазылды ошол күнү 24-ондордо келип жазып кетишти. Экспертизанын жыйынтыгы причина смерти анафилактический шок на препараты деп чыкты. Именно кандан сефтриаксон менен лидокаин табылды. Бирок ошо тергөөчү кыз ушул күндөн бери отпускада. Мен 2 күн мурун барып сураганымда мага телефондон жооп бербейт. Ооба карайбыз, иш каралабыз, не беспокойтесь, все нормально дейт. Иш жүрбөгөндүн жыйынтыгы то, что экспертизанын жыйынтыгын тергөөчү даже колуна ала элек. Хотя отпускада болсо да помощник деген нерсе бар да. Анан мен ошентип арыз жазып ушунча күндөн бери барбаган жерим калган жок чынында. Акыркы ирет кече күнү министр Алымкадыр Сабирдиновичтин бир күн гана приемный день барсам, өзү жок, орун басары заявленияны таштаганда даже ал адам не в курсе экен. Элестетсеңиз, саламаттык сактоо министрлиги бул иш жөнүндө билбейт экен даже. Биз Шакияна Куренкеевага укол сайды делген медайым Айгүл Жумалиевага чалып дагы жазып дагы байланышканга аракет кылдык. Алгач ал бизге ооба силердин суроолоруңарга жооп берем, кайра байланышам деген, бирок ошол бойдон байланышкан дагы жок, жазган каттарыбызга дагы жооп берген жок. Ал эми бул ишти карап жаткан тергөөчүгө чалдык, ал дагы чалууларыбызга жооп бербеди. Биз эми өзүбүздүн суроолорубузду милицияга кат жүзүндө жиберебиз. Алар жооп берген учурда сиздерге маалымдайбыз. Сиз медиа катты көрүп жатасыз. Почему-то вдруг мамамдын аптечкасын мен колума алып келип карматып атышат да. Но ушул убакка чейин неге мага карматышкан жок? Жок, бир оз кел, шкафчигин ачып, забери личные вещи деп айтса болот болчу. Но колдон колго өтүп, качан результаттын жыйынтыгы чыгып, аттары эмет улганда, булар ана мага аптечканы алып келип, 1 штук сефтриаксон, 1 штук лидокаин, 2 ампула, 2 бөлөк производствонуку анальгин бар экен да. Бул убакка чейин неге беришкен жок? Ошол мага кызык болуп атат. Даже алган күндө дагы бул следственный иш болуп аткандан кийин милиция кызматкерлерине эмнеге өткөрүп берген жок? Ведантанын кызматкери, тез жардам кызматкерине байланышканында ал айтып атат. Мамаңыз барганда уже үстүңкү показатель давлениясы 40 экен дейт. Нижний уже вообще көрүнбөйт. Мамаңыз уже шишип кеткен дейт. Оозору, моюну бар жери шишип кеткен дейт. Буттар тырышып, анафилактикалык шок абалында экен дейт. Она еле дышала дейт, тяжело дышала дейт. Она в бессознательном состоянии была деп айтып атышат да. Анан ошол экени болсо, тийлер болсо, жок, мамаңыз жашынакай эле болчу. Тез жардам кызматкерлери келип капельницасын алгандан кийин ана в такой состояние түшүп калды деп айтып атышат да. Бирок ошону эметип атканда анда алдырбай чыркырап жок деп ошол сайган айым тез жардам менен чогуу барбайт белем. Неге уже болду бүткөндөн кийин мен өзүм жаман болуп калдым деген менен барган жок деп коюңуз ал тез жардамга. Мен түнкү саат 12:30-1 чейин ошол жерде суран жалынып моруктун жанында турдук да. Мен бир жагына алага жалынам, чудо деген нерсе бар го. До последнего мам дем алып кетет дедим. Мени таштабайт, 3 баламды таштабайт, кантип таштап кетет деп аябай үмүттөндүм. Бир жагынан тиги айымды күтөм, кийим сайты, неге сайты деп ошол жерде жалынып айтып атам, айтпачы, пожалуйста. Ушул бойдон айтып койгулачы, эмне болду десем эле баары тең эле үнсүз да. Анан туруп башка версияларды айтат. Өзү үйдөн сайынып келип турго деп менден кайра сурайт да. Мен монтип специально менде бир сөз чыгарыштын айласын таап атышабы билбейм да. Ушул күндөн бери канча жерге бардым мен. Прокуратурага барып жазам, президенттик администрациясына барып жазам, профсоюзга барып жазам. Толтура дагы эмеге бардым, УКМКга бардым, айламга деп жазайын. Кече күнү эле мына депутаттардын кабылдамасына бардым. Кайсы жерге барбайын, помощнигинин помощниги ушул эле кабыл алат да. Биз карапайым адам монтип ызаланып, монтип ушундай оор күндөрдү өткөрүп атканда кимге барып, даже милиция кызматкерлери кыймылдабай аткан учурда мен кимге барып жардам сурайм? Мен жалгыз 3 баламды монтип үйгө камап коюп, каяка барып мен акыйкат издеймин.
ошол экени биздин багы өлкө башчылары Садыр Нуркожоевичтен, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Сабирдинович ушуларды негизи көзөмөлгө алып карап өрүсүн мен өтүнөмүн, акыйкат издеймин. Дагы деле ишене албайм мен. Жумушка кеткендей сезилет. Өзүмдү алдайм. Сүйлөшүп берем негедир. Мындай угат деген бир үмүтүм бар, түшүнүгүм бар. Мамам өтө мындай көңүлчөө киши болгон. Жумшак, жайдары до сих пор мындай коллега эмеси, пациенттер чалып атат. Она настолько мындай добрая была дейт. Мамам анча мынча өзү айтып калчу. Кап аттиң врач болбой калганыма дечү. Анча мынча врачтардан ашып түшкөн билими бар болчу. Жогорку кеңештен даже канчалаган саламаттык сактоо жаатында грамоталар бар болчу. Биз азыр Бишкектеги номер 7-үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна келдик. Мынакей Шакияна Куренкеева ушул жердин биринчи филиалында медайым болуп эмгектенчү экен. Биз азыр жетекчиликке кирип, окуя кандай болду, өзүбүздүн суроолорубузду узатабыз. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. 23 октябрда бізде бұл жерде совещание болды. Старший медсестра Айнур Ашимовна, анан Фарида Ганжан чуркап келди. Бұл жерде совещание болгондочу, ана бухгалтерге кетип, анан чуркап келип тур. Дамир Алтынбековна, ошентип биздин Шакияныбыз жаман болуп атып тур, жака барыш керек деди. Хорошо деп, мен өзүм чуркап барып, машина бизде служебный бар да, машинамен жетип алгыла дедим. Это ближе где-то, наверное, 3-кө жакында, без 15, без 10, ушу не помню да, барыла деп аларды жөнөттүм. Жөнөткөндө Наисана токтогула затор болуп, эки кызым чуркап кетти. Чуркап кетип, барса уже скорый чакырыптыр. Мага айтып бергенчи, потом Дамир Алтынбеков ушинтип скорый чакырдык, государственный келген жок, анан видантан чакырды кыздар тияктан. Видантан чакыргандай алар келип, алар оказывается неотложка оказывается кылыптыр, как положено врачтарыбыз. Анан азыр мына видант айтты, токсикология 4-чы больницага алып барабыз деди. Чогуу бар деди мен. Өзүнүн жалгыз эметпеген, чогуу бар деп, алар мен чогуу барды. Телефонда эметип аттым, кандай дедим деп сүйлөшүп аттык. Давлениеси 90, это сатурациясы жакшы эле деп айтты. Анан уже жатканда что-то пульсы эметип атат деди. Анан сразу токсикология алып барып реанимацияга кирген жок, отделение киргизди. Мен болгон жокмун, алар сразу чуркап барган жактан скорыймен. Это на Киевской 154, ошо филиалда. Анан реанимацияга чыкты, где-то 15 минут эле канча минут болгондо мага чалды, ошентип өтүп кетти деп. Эми туугандары ким бар, кызы бар деди, кызына айтыш керек деди. Айтайык деп, анан биз бул жерден 4-5 киши машинамен биз тияка бардык. Бул жерде медайымдын шалакылыгы болду деп айта аласызбы? Чын айтканда, ал мен жакшылап биздан сурадык барасыз. Айтчы, жасадыңбы? Жасаган жоксуң деп. Жасаган жокмун деп атат. Өз сөзүнө турат. Ана мен билбейм. Жасадыбы, жасаган жокпу? Пусть милиция разбирается, техническая инспекция, может быть, бизден эметпей эле эметет да. Поэтому сейчас бегай, мен айтып кирейинчи. Поэтому мен аны атайын жумуштан кетирбей, жумуштан кетирип койсомчу, аны таппай калабыз да. Ошону мен чечип атам. Единственное, биз бул жакка котордук аны. Просто сиз жумуштан кетирбей туруптуруз, бирок ошол кетирбей турган учуруңузда дагы башка бирөөнү ошондой кылып берсе кандай болот? Без аналогов. Мы сейчас ее перевели, это медсестрой лор кабинета. Укол салвайт. Она работала в обычном режиме и ставила уколы. При мне она принимала больных. Ну, она работала, да, меня айтпайм. Она работала в процедурном кабинете. Сайватты, потому что она очень грамотная. Жакшы жасайт, бегай, сен ана түшүнчү. Алда, эмне болгонун билбей атабыз. Ошону мейли милиция эметсин, баарын сурасын. Это очень тяжело. Маму потерять. Я все понимаю, не дай бог. Баарыбызда биздин башыбызда өткөн, правда, не от этого, не от уколов, но оорugандай сууну аябай кыйын. Эженин каза болгонуна дээрлик 2 ай болуп баратыптыр да. 2-нчи айга баратыптыр да. Анан кийин ошол убак ичинде деле мындай ички териштирүү жасап атсыздарбы? Жасадык. Жыйынтыгы кандай болду? Жасады. Жыйынты, чтобы будем ждать деп объяснили, баарын алдык. 5-6 врачтарды чакырдык биз, которые были задействованы, которые оказывали помощь. Алар жазып берди мага кагаз менен, тигини кылдык, буну кылдык деп. Баары мына замда менде отурган 2 зам, ошо они объяснение собирали. Бүт баарын обсуждение кылдык, каяктан ашып, эмне болду депчи. Айгүл болсо бул айтты, жасаган жоктум деди. Анан кантип мен буду применять меры? Жасаган жоктум десечи.
туурабы? Мен жасаган жокмун деп өзүм билесиз ошондой да, келди мисалы экспертизанын деле жыйынтыгы чыгыптыр, ал Чыкты мына, жакта чыкты. мисалы Ошо цефтраксон көрсөтпөйбүз. болгон деп чыгып атат да жыйынтыгы. Да, Анан жыйынтыгында чыккан цефтраксон, анафилактический шок, реакция на адекватное лечение деп. От анафилактического шока никто не застрахован, потому что с любым может случиться. Бир алдын, эки алдын, үчүнчү он может дать реакцию. А ошондой да, она не как несчастный случай. От этого никто не застрахован. В любое время мы можем получить на цефтраксон, на лидокаин, еще на что-то. Это такая реакция, как среагировал организм. дагы мындай суроодо, мисалы ошол медайым алгач баягы сиздерде бар да, биз деле билебиз да, баягы антибиотик саярдан алдын сөзсүз түрдө баягы текшериш керек биринчичи, проба кылыш керек, анан сайылыш керек дегендейчи. Кандайча сайып салып атат мындай? Ошону мен да сизге айтып атпаймынбы. Бизге эметкенде, мына эки зам кечкиде 2 саат отурган, даже кечинде эрте бир алып кеткен да Акталага. 5-6 киши машинамен кетебиз дегенде мен 3-4дөн өткөндөн кийин аран жибердим. Жибергиле, калгандарын калгыла, объяснить жазгыла деп 5-6 кишини Акталага биз жибердик. Түнөмен саат 1ден өткөн кийин барып келди. Ну, ошондой окуя болгону баарыбыз шок болдук да. Кандай десек, анан туугандары возый турат да, туугандары келип, киргизди. Жакшы эле эметти. Ну, эл ачты кыздар. Анан койгондон кийин келди да. Разбор кылдык, ошо кармадык. Несколько раз кармадык. Кечке чейин кармап отурдук. Мына эртең даже вот келгенде врачтар айтып берет. Бизди 5-6га чейин кармап, айткыла, эмне болду деп биз жасадык биз. 2-3 жолу биз жасадык. Протокол собрания менде бар. 2 айга чейинки убакытта тергөөчүлөр келип, мындай бир суракка алып, эч нерсе болгон жокпу? Эч ким келген жок. Биз өзүбүз эле разборка жасап аттык. Өзүбүз эле прямо собрание кылдык, протоколду жаздык, бүт баарын өзүбүз кылып аттык да, анан күтүп аттык. Аптечканы мен ключтум андан личный кабинет, личный эмес, эми ал дирек эле гана эмеде болот, мен дайымда. Мен аны 20 күн дегенде эле өткөрүп бергем. Эми ошол экини мен барып результатын көрсөтүп, барып карап окуп, копиясын кылгандан кийин эмне үчүн мага ошол аптечканы передали? Почему? И 3-чү рет алса, 4-чү цефтраксон откуда? Лидокаин откуда? Именно ошолор откуда появились? Ошону вот биз на следующей неделе чогулабыз. Айнурашындан сурайм, Миргүлдөн сурайм. Миргүлдан да мен айттым, эмнеге бердиңер аптечканы деп болсун. Мага айткан дейт, мен Айнурашына бердим, Айнурашыма берип калдык деди. Ана я все время говорю, если цефтраксон турса, турсун деп. Ну, я не знаю. Я ж там не сидела, алтыным. Больше 5. Ал суу чачып, анан ары чуркап, врач издейт, Зарина врачты издейт, опытный врачты приемда таппай калдым, анан келип мен анан өзүм жазай баштадым деди. Врачтардын баары келди. 5 врач турду или 4 врач турду, мен айтып берем. Зарина турду, Сарыбекова турду, Абдыкадырова турду, Кульбаева деген кыз турду. Өзүм келип жазадым, андан соң врачтар келди деп айтты. Ну, врачтар кабинетте укпай калган го, наверное, кабинеты закрыты, приемда. Кыйкырганда уже сразу чуркап келиптир баары. Эгерде ошол медайымдын чын эле укол сайганы белгилүү боло турган болсо, эми тергөөчүлөр аны тергешет дейли-чи. Да. Сиз өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди сезип атасызбы ушул окуядан? Да, потому что когда умирает хорошая медсестра, очень хорошая, жакшы иштеген, күлүп жайнап жүргөн, у меня к ней вообще претензий не было по работе. Конечно, биз жаман болдук, и, конечно, я переживаю. Я хочу тоже выяснить причину. В чем дело? Эмне болду депчи. Өзүңүздөр көргөндөй жетекчилик Куренкееванын өлүмү боюнча тергөөнүн жыйынтыгын күтөбүз деп айтты. Ал эми жабырлануучу тарап тергөө акыйкат жүрүшүн талап кылууда. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Аман туруңуз.